Ысык Көл облусунда жер титирөө катталды. Бүгүн 21-июлда саат 9:06 Ысык Көл облусунда көчө 3 балга жакын жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институту билдирди. Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында Ак булак айылынан түштүк-чыгышка карай 10 км аралыкта, Каракөл шаарынан түндүк-чыгышка 43 км аралыкта жайгашкан. Кыргызстандын Ак булак айылында жер титирөөнүн күчү 2,5 балга жетти. Булак бара келди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ошто содагерлер базарды көчүрүү мөөнөтүн узартууну талап кылууда. Ош шаарында 50 ишкер нааразычылык акциясына чыгып, сел каптаган борбордук базарды башка жака көчүрүүнүн мөөнөтүн узартып берүүнү бийликтен суранып жатышат. Алар базарды жылдырууга каршы эмес экенин айтышып, сезон учурунда 1-2 ай ошол жерде иштеп турууга мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүштү. Акцияга чыккандар элдин үнүн уккула. Президент Жапаров элдин үнүн угуңуз деп плакаттарды көтөрүп чыгышты. Содагерлер борбордук базардан Ош мэриясынын имаратына жөнөп кетишти. Алар 20-июлда дагы көчөгө чыгышкан. 14-июлда катуу жаандан кийин Ак Бура дарыясы кирген. Кыян жүрүп, Оштогу борбордук базарды чет жакадагы айылдарды сел каптаган. 5 киши каза болуп, бир нече машинаны сел агызып, үйлөр, көпүрө, жолдор жарактан чыккан. Ошондон кийин Ош мэриясы борбордук базар Жапалак айылындагы Көкүмбий көчөсүнө көчөрүлө турганын билдирген. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Израиль Йеменге массалык чабуул жасады. Израиль Йемендин Ходейда портуна абадан сокку урду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Аба чабуулу Тель-Авивде хуситтердин очкутсуз учуучу аппараттарынын чабуулунан бир күн өткөндөн кийин жасалды. Йемендин хуситтер менен байланышы бар Ал Масирах телеканалынын маалыматына караганда, Йемендин жээгиндеги Ходейда шаарына бир нече аба соккулары жасалды. Маалыматка ылайык, аба соккусу Ходейдадагы мунай сактоочу жайларга жана электр станцияларына жасалган. Андан адамдар каза болуп, айрымдары жарата болгон, бирок так саны айтылган эмес. Америка Кошмо Штаттары менен Британия Йемендеги хуситтердин Кызыл деңиздеги чабуулдарына жооп беретинде бир нече айдан бери абадан соккурууда. Бирок аскердик өнөктүк Йемендик топтун чабуулдарын токтото алган жок. Булак Суперкежи. Казакстанда каза болгон 44 жаштагы аял 5 адамды өлүмдөн сактап калды. Коңшу Казакстандын Акмола облусунун каза болгон тургуну донор болуп, 5 адамдын өмүрүн сактап калды. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. 17-июлда Астанадагы клиникалардын биринде органдарды алмаштыруу үчүн кезекте турган 3 бейтапка операция жасалып, ал ийгиликтүү аяктаган. Донор 44 жаштагы аял болгон. Анын мээси өлүк деп табылган. Кыйын кырдаалда анын туугандары маркумдун органдарын тапшырууга макул болуп, 5 кишиге жашоого мүмкүнчүлүк берген. Жыйынтыгында маркумдун жүрөгү 43 жаштагы аялга, өпкөсү дагы бир бейтапка жана бөйрөгү 15 жаштагы кызга берилген. Ошондой эле Астанадагы улуттук онкология борборунда бейтаптарга экинчи донордук бөйрөк жана боор трансплантацияланды. Эгерде мээнин өлүмү тастыкталса, потенциалдуу донордун жакын туугандарынын чечими менен жүрөк жана өпкө трансплантацияланат деп билдиришти аталган ооруканадан. Оштогу айылда сел суулары үйдүн королорун каптады. Ош облусунун Каракулжа районунун Сайтал айылында бүгүн 21-июлда сел жүрүп, сел суулары үйлөрдүн королорун каптады. Бул тууралуу Суперкежи порталына окурман билдирди. Анын айтымында бүгүн түштөн кийин жаап өткөн жаанын кесепетинен сел жүргөн. Сел суулары королорго чейин каптап кирген. Үйлерден бері ағаштар мына құттап көбейіп жатады, туғандар. Ондай болады. Айылбашчы, келбейсің бе? Трактор алып келе кетті. Мына ептімеске өтеді су.
Орусияда 2 мигрант мамлекеттик думанын депутатын сабап салышты. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Михаил Матвеевдин өмүрүнө кол салуу фактысы боюнча сот 16 жаштагы өспүрүмдү, ошондой эле Өзбекстан менен Тажикстандын жарандарын камакка алды. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Тергөө учурунда өспүрүм күнөөсүн мойнуна алган эмес. Ал депутатты өлтүрүү ниети жок экенин билдирген. Бул иш боюнча кармалган Тажикстандын 19 жаштагы жараны Накроз Бахиридовго орус паспорту бар. Ал эми Матвеевди өлтүрүү ниети болбогонун белгилеп, анын өмүрүнө кол салууга катышканын жарым-жартылай мойнуна алды. Буга чейин Бахиров 3 жолу кылмыш иштер боюнча айыпталуучу болуп, бирок тараптардын жарашуусунан улам жоопкерчиликтен бошотулган. Окуя өзү 18-июль күнү кечинде болгон. Депутат Матвеев жана анын айдоочусу Самарада Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары менен 16 жаштагы өспүрүмдүн коомдук тартипти бузганын токтотууга аракет кылышкан. Бирок натыйжада алар катуу сабалган. Матвеевдин баш териси сыйрылып, ал эми айдоочусунун жака сөөгү сынган.